Трамп коронавирус Кытайдын лабораториясында жасалгандыгын жарыялады. АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус Ухандагы вирусология институтунда жасалгандыгы боюнча далилдерди көргөнүн билдирди. Ак үйдөгү басма сөз жыйынында президент Трамп Кытай бийлиги вирустун жайылышын токтото албай койгон же токтотуунун зарылчылыгы жок деп жеткен болушу мүмкүн экендигин айтты. Журналисттердин коронавирус Ухандагы вирусология институтунда жасалганы боюнча далилдер тууралуу суроосуна президент Трамп «Ооба, мен көрдүм» деп жооп берген. Балким алар ката кетирип алышты же башында туура эмес жасап алышып, андан кийин катанын үстүнөн ката кетире беришкен. Ошол эле учурда муну бирөө атайын жасады деп кошумчалады Трамп. Кытай болсо Трамптын сөзүн четке кагып, АКШ COVID-19 вирусуна даярдыгы чабал болгонуна жашыруу үчүн башка мамлекеттерди күнөөлөп жаткандыгын айтып чыкты. Ал тапта АКШнын улуттук чалгын кызматы коронавирус лабораторияда жасалбагандыгын же вирустун генетикасы модификацияланбаганын аныктады. АКШнын атайын кызматынын билдирүүсүндө вирус жаратылыш шартында чыгып, кийин адамга жуккандыгы айтылат. Дүйнөдөгү окумуштуулардын басымдуу бөлүгү дал ушул пикирди ырастап келишет. Учурда вирус Кытайдагы лабораторияда жасалып, дүйнөгө тарады деген ар түрдүү ушак айыңы тарады. АКШнын чалгын кызматы дал ушул ушактар боюнча биринчи жолу жооп кайтарды. Буга чейин Кытайдын бийлиги көзөмөлдөгөн Global Times басылмасы кытайлык эксперттер жана интернет колдонуучулар АКШдагы Fort Detrick лабораториясында жаңы коронавирустун жайылышына байланышы барбы деген суроого жооп издеп жатышкандыгын жазган. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин кызматкери Чао Лицян коронавирус биринчи жолу Уханда катталганы менен аны өлкөгө америкалык аскерлер алып кириши мүмкүн экендигин билдирди. Эки мамлекет бир нече аптадан бери коронавирус кайым кайтышы айтышып жатат.